Дагы көрүп кетели, эмне үчүн кыйын? Айлана чөйрө артка тартат бизди көпчүлүк учурда. Мына, бул жерде эксперимент жүргүзүшкөн экен. Краптарды челекке салып койсо, бирөөсү чыгып кетип атса, эми умтулуп чыгып кетип атса, башкалары астынан тартып түшүрүп алат экен. Бизде айтышат, көбүнчө кыргыздар ушундайбыз дешет. Чынында бул элдин баарында эле бар. Кимдир бирөөдө көбүрөөк, кимдир бирөөдө азыраак болушу мүмкүн. Билбейм, кыргызда көбүрөөк азыраак билбейт экенмин аны. Кыргызда эң көп дегендер бар. Мен андай көз карашта эмесмин. Анткени мен көрүп эле жүрөм, бири-бирине жардам берген адамдар көп. Ар кандайлар бар болгон. Кимдир бирөө ошону көрүп, ошого ынанса, анда кыргыздын баары деген. Ошондой экен деген ойго келип, ошол ойдо жашайт. Кимдир бирөөнүн айлана чөйрөсүндө андайлар эмес, тескерисинче түрткү берип жардам бергендер бар. Мен андай балдарды да көрүп эле жүрөм. Бири-бирине жардам беришет. Бирок сиз айлана чөйрөңүз сизди артка тартышы мүмкүн, же өйдөгө түртүшү мүмкүн. Көпчүлүк учурда сиз эгерде алардын арасында жүрсөңүз, досторуңуздун арасында жүрсөңүз, сиз дагы аларга окшоп айлыкка ишке кирип, бизнес баштабашыңыз керек, тобокелдик жолуна барбашыңыз керек. Барсаңыз дагы ата энеңиздин акчасы менен же ата энеңиздин бизнесиңизди улашыңыз керек. Өзүңүз бизнес баштабашыңыз керек. Ошондо алар сизди артка өзүнүн жанына тартып албайт. Дагы бир мисалды берейин. Мисалы, мына спирт ичимдик ичкен адамдардын достору. Кимдир бирөө арасында ичпей кала турган болсо, мурунку достору собутыльниктер деп коет орусча, алар артка тартат. Неге? Анткени силер ичкенде доссуңар. Сиз ичкенде дайым жалпы тема, жалпы сүйлөшө турган нерсе бар. Ичпей койсоңар, анда бири-бириңерге кызыксыз болуп каласыңар. Экөөңөр эки башка болуп каласыңар, То есть эки дос эки башкача болуп калат бири-бирине. Анан мас болгондо дагы тигилер көбүрөөк уят болуп калышат. Анан алар сила воля жок экен, мына таштай албадым деген өзүнүн ичинде мындай уялуу сезим болот. Андыктан алар куйгусу келет. Анан может досу жөн эле ломаться деп аткандыр деген нерсе болот кийинкиден, Анан эгерде алар таштай албай койсо, бирок дос таштап койсо, аялдын астында, көпчүлүк адамдын астында уят болушат экен. Андыктан алар кел, андан көрө кел ичели дейт экен. Мен мисалы үчүн тааныштарым арасында жакында туугандарым бир мааракеге даярданганча сүйлөшүп таанышып калдык. Анан ал көп жыл бою ичкен экен, үй-бүлөсүнөн кур калган экен. Акыры үйүн сатып тынган экен. Үйүн саткандан кийин кат ойлонуп калды. Бул таштайм деп өзүнө сөз бериптир. Сөз бергенден кийин достору менен жолугушабыз. Достор кел ичели десе, кыстайт экен, арнес айтат экен, аны айтат экен. Досум, мага куям дегенден көрө мен атып салганым оңоюраак нерсе болот. Куям деген бул атып салганга барабар деген экен да. Дегенде мен баары ичпейм дегенде. Достор унчуп калган. Дал ушундай болот экен. Биздин досторубуз өздөрү байкабастан өзүнүн жанына тартысы келет. Сиз дагы анын жанында болууңузду каалайт. Андыктан алар бизди артка тартышы мүмкүн экен. Эми кандай достор, конечно. Эгерде жалаң бизнестерди ачып, бизнестерди ийгиликке жеткизе турган достор болсо, нолдон баштаган сизге окшогон сиздин абалыңыздай достор болсо, анда алар албетте сизди жогору тарткан аракет кылат. Же болбосо сизден жогору турса, бирок сизге чындап жардам бергиси келсе, сизди жогору тартышы мүмкүн. Жардам берип, моралдык жактан поддержка берип, балким кыйынчылык учурда до конца бар досум деп колдоо сөздөрүн айтып тартышым. Кээ бир учурда андай болбой калышы мүмкүн. Андай болбосо, анда сиз айлана чөйрөңүздүн акырындык менен алыстай башташыңыз керек болот. Ал дагы ошол достор менен көп жолукпай калдым дейт. Бирок акырындык менен ал достор мени кыстабай калышты. Акырындык менен көнүштү. Бирок башында көнгүчө көп кысташты дейт. Сиз дагы дал ошондой жолдо өтүшүңүз керек болот. Ата энебиз бизди мурунку жолго, анан бизди сактап калыш үчүн, бизди кыйынчылыкка барбасын деп бизди ойлойт. Андыктан алар бизди комфорт зонабызда жүрүүбүздү каалайт. Айлыкка кирип, стабилдүү, уверенно, үй-бүлөңү ачка калбайт, жана башка деген. Бизнести эмне кыласың деген нерсе болушу мүмкүн. Эгерде ата энебиз бизнесмен болбосо. Окружай себя только теми людьми, кто будет тянуть тебя выше. Жизнь уже полна теми, кто хочет тянуть тебя вниз. Төмөнгө тарткысы келген адамдар, же тартууга даяр адамдар өтө көп дейт. Жогоруга түртчү гана адамдарды же тартчу адамдарды менен бирге болот. Кантип комфорт зонасынан чыксак болот? Да, айлана чөйрөнү алмаштыруу деп атса, акырындык менен. Алмаштыруу дегенде алар менен такыр сүйлөшпөй койбойсуз. Мен да убагымда болгон, мен жаш кезимде эле бизнес баштаганда бизнес жолунда мен айлык жолунда бир эле жыл иштеп анан болду мен бизнес кылам деген жолго түшкөм. Андыктан мен көп кыйынчылык жолду көрдүм да. Бирок мен досторум көпчүлүгү айлыкка иштеп жүрдү. Азырга чейин айлыкка иштеп жүрүп, бирок бизнес жөнүндө кыялданган адамдар көп. Нафиг бизнес дегендер да бир убакта андан көрө найм лучше дегендер бар. Досторумдун арасында, коллегалардын арасында бар бир убакта мен өзүмдүн бизнес ачам деген деп уверенный болгон. Менен да бирок найымда иштеп жүрүшөт азыр. Алар өз бизнеси жөнүндө кыялданып, ичинен кыялданат, бирок сыртынан кризиске жана башка шылтап коюшат мамлекетке. Анан мен эмне кылдым ошол убактарда? Карасам, менин досторум көпчүлүк учурда аш жолугушууларда эмне болот деп. Алар эмне жөнүндө сүйлөшөт? Чоңдордун балдары, байлардын балдары, бандиттердин балдары кантип оңой жана жеңил жашап атышат. Кантип оңой машиналарды алып атышат. Кантип оңой акчалардын ээлери болуп атышат. Ушул жөнүндө сүйлөшөт. Мен ойлонуп көрсөм, мен абалым андай эмес эле. Мен нолдон башташым керек болгон. Каражат жок, эч нерсе жок. Ата эне тарабынан поддержка да жок. Эмне кылышым керек болчу? Мен нолдон көтөрүлгөн адамдардын окуяларын көрүп окушум керек болду. Алардын анда видеолор аз болчу, видеолорду издеп жүрүп көрчүм. Анда интернет өндө керек болчу. Дискте дажеден издечүм. Китептерди издеп жүрүп окуйт элем. Ошентип отуруп өзүмдө ишкер жана чоң бизнес система курууга жөндөмдүү ой жүгүртүүнү формировать этип баштадым. Жасай баштадым да. Анын үчүн мен өзүм досторум менен сүйлөшкөндө, бизнес жөнүндө, акча жөнүндө, иш жөнүндө сүйлөшсө, мен
укпай башка нерсени ойлогонго аракет кылат элем. Анткени алардын программасы эмнеге бар? Анан депутаттар сөйлөшөт эле, чоңдор сөйлөшөт эле. Алардын программасы эмне бар? Чоң менин жашоомду, чоңдор менин жашоомду, депутаттар менин жашоомду өзгөртүүгө милдеттүү эмес. Мен өзүмдүн жашоомду өзүм гана өзгөртүшүм керек деп бизнес аркылуу көтөрүлгөн адамдардын окуяларын кызыгып дайым окуйт элем, угат элем, уккум келет эле, билгим келет эле да. Издеп жүрүп ой жүгүртүүнүн баары менин мээме сиңди. Анан чындап эле бизнес куруу жөндөмү пайдалана баштадым. Ошентип айлана чөйрөңүздү акырындык менен алмаштырып отуруп, сиз ой жүгүртүүңүз өзгөрөт экен. Ой жүгүртүүңүз өзгөргөндө буга чейин көрсөттүк, сиздин адаттарыңыз, жасаган иштериңиз, ой жүгүртүүңүз, кыймыл аракетиңиз, жасаган ишиңиз башкача боло баштайт. Мамилеңиз башкача боло баштайт өз бизнесиңизге. Анан досуңуз менен спор ойноңуз кийинки жолу. Сиз ошону айлана чөйрөңүздү акырындык менен алмаштырдыңыз. Максатыңыз бар дейли, ошо максатка жетем деп пари, заключить пари деп койдуңуз, ушундай договор түзүңүз. Эгерде мен 3 ай ичи директор болбосом, мен сага 20 000 сом карызмын деп расписка жазып бердим. Фабилик компаниясы, мисалы үчүн биз бизнесте иштеп атабыз, же кандай бир бизнес ачтыңыз, ошол бизнесте сиз ушунча миң сом, мисалы үчүн 10 000 дейли, же 15 000 сом прибыльга чыкпасам, мен сага 20 000 сом карызмын деп пари коюңуз. Пари койгондон кийин тызылдап ордуңузда тура албай каласыз. Эч кандай зона комфорта, эч кандай телевизор, эч кандай сериал, эч кандай башка шылтоолор колуман келбейт да, болбой атат да деген шылтоолор сизди кармабай калат. Эптеп болтурдун жолун ойлоно баштайсыз. Бул эмне окшош? Чөнтөгүңүздө акча жок. Азыр эми сиз эгерде айлык иштеп аткан болсоңуз, же жолдошуңуз иштеп аткан болсо, сизде акча бар болушу мүмкүн. Жетишерлик мындай. Ачка калган жоксуз. Андыктан сиз комфорт зонасында жүргөн болушуңуз мүмкүн. Ошодон чыгуу үчүн карызга батуу, өзүңүздү карызга киргизүү, досуңуздун астында. Бул жакшы карыз да туурабы? Сиз көбүрөөк акча табыш үчүн өзүңүздү атайын ушул жолго салдыңыз. Атайын мындай жардын чекесине түртүп атасыз да. Коркпой давай жардын чекесине бар дагы, анан ушундай жолдо тезирээк баса баштайсыз. Мен дагы бир нерсени байкачумун, мен айылга барып келгенде ошолордун турмушун көрүп, канчалык кыйын экенин көрүп, иштегим келип калат эле. Анткени мен андай жашоодо жашабай атам го, мен жыргал жашоодо жашап атам. Мен эмне өзүмө ар кандай оправдание, шылтоолорду айтып атам деген ой келет да. Мен алардан лучше жашап атам го, мен алардан аябай сонун абалда жашап атам. Сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Эмнеге мен аларды жасабай атам деген ой келет эле да. Силерде да ошондой пайда болот. Эгерде сиз спор ойносоңуз. Кийинки ордуңуздан тургуза турган максат коюңуз. Бул бардык эле учурда иштей бербейт, бирок иштеген учурлар болот, Сиз ордуңуздан тургуза турган максат коюңуз. Эмне жөнүндө кыйылдаңыз, эмнеге жеткиңиз келет? Ушул максатты жакшылап ойлонуңуз. Менин мындан кийин максат коюу жөнүндө, максатка жете билүү жөнүндө сабагым болот. Ошону көрүп чыгыңыз. Дагы максат коюп алыңыз. Ал максат сизди чындап мындай күйгүзө турган болуш керек да. Ошону көргөндө сиз ушуга жетсем гана деген болуш керек да. Сизди зажигать этиш керек, орусча айтканда. Ошондой максатты койсоңуз, сиз комфорт зонасынан оңой чыга баштайсыз. Бирок комфорт зонасынан чыга албасаңыз, анда сиздин максатыңыз туура эмес. Же чындап күйгүзбөйт. Же ичиңизде бир мындай от жетишпей атат да, маалымат жетишпей атат. Ошо ийгиликке жеткен адамдар айлана чөйрөсүнө киришиңиз керек. Киргенде сиз тызылдап ордуңузда тура албай каласыз. Мына мен 3 жыл бою Фабилик компаниясы менен бизнес кылбай калдык. Биз традициондук бизнестерди кылып калдык. 2 бизнесим банкрот болуп жабылып калды. Бирөөсү аялым менен ачкан салонду өсө баштады. Анда анчалык чоң өсө эле, пока кичинекей эле да, өтө чоң акча бериле эле. Эми эптеп септеп акча берип турчу эле. Уже бирок өсүүгө бизде ишеним пайда болуп калган эле. Анан мен Фабилик компаниясына ийгиликке жеткен адамдардын семинарына барып келдим. Баргандан кийин мен суроо бердим. Көптөгөн суроолорду берип, жооп алдым. Алар да традициондук бизнестен Фабилик компаниясынын бизнесине кирген. Алар традициондук бизнестерин жаап коюп, Фабиликке кирген болчу. Анан мен сурадым, эмнеге жаап салдың? Сен традициондук бизнестериң бар эле го, ал лучше го дегендей сурадым. Жооптарды алдым. Башка адамдардын ийгиликте ушул Фабилик компаниясы 3 жыл ичи мен башка бизнес кылганча алар өсүп кеткендерин көрдүм. 200 000, 300 000, 400 000ге чыккандарды көрдүм. Тызылдап ордумда отура албай калдым. Сиз да ошондой максат табышыңыз керек. Ал үчүн сиз да ошондой максат табышыңыз керек. Жана ошону менен бирге айлана чөйрөңүздү өзгөртүшүңүз керек. Ошондой адамдардын айлана чөйрөсүнө киришиңиз керек. Видеолор аркылуу. Мына мен көп сабактарымда айтып атам, ушулардын видеолорун көргүлө деп атам. Алардын аркасынан карап аңдыгыла. Мына көптөгөн ийгиликке жеткен ырчылар жана актерлор эмне кылат? Алар өздөрүнө көмүр таап алат да, ошол көмүрдүн артынан аңдыйт, туурабы? Ошолорду туурап жүрүп үйрөнөт. Көпчүлүк ырчылар бирөөдү туурап жүрүп үйрөнөт. Силер да ошондой көмүр таап алып, алар туурагыла, аларды тынбай изилдегиле. Ошондой сизде жаңы айлана чөйрө пайда болот. Ордуңан тургуза турган максат коюшуңуз керек. Кимдирбөөдө бул иштейт, кимдирбөөдө иштебейт. Кимдирбөөдө могу жол иштейт. Бул өтө опасный жол. Бирок бул точно иштей турган жол. Болгону жакшылап ойлонуп, жакшылап эсептеп көрүп, анан кылышыңыз керек. Кредит алуу жолу. Кээ бир учурда сиз мажбур алышыңыз керек болот. Биз дагы ошондой болгонбуз. 3 бизнести тең ачып өстүрүү үчүн бизге акча көп керек болгон. Фабиликтен тапкан акча ага жетпейт эле. Үчөөнө жетпейт эле да, бирөөсүнө жетет эле, бирөөсүнө жетпейт эле. Анан турмуштан ашпайт. Себеби түшүп кеткен учур эле. Мен чет өлкөгө көп чыгып, зона комфорттон көп чыгып, опасность жолго көп чыктым да, рискке көп бардым. Болгону мен туура эмес жолдо жүрдүм, туура эмес жасап атырмын. Кийин түшүндүм аны. Эми бизнесте биз ушинтип ошибка утулуп отуруп үйрөнөбүз деп атасыз, ошондо утулуп отуруп акыры үйрөндүм. Азыр эми билем канча жасашты, анда билбейт элем канча жасашты, интернет аркылуу. Чет өлкөлөргө көп чыктым, көп мамлекеттерге чыктым. Анан оборотум түшүп кетти меники, айлыгым да түшүп кетти. Ошол мезгилде параллельно башка бизнестерди жасаш керек болот. Анткени мурункудай кантип өстүрүшүмдү билбей калдым, башым катып калды.
Анан биз кредит алып башка бизнестерди кылдык. Кредит алдык, эки бизнесибиз банкрот болуп калды. Бирөөдө өссү. Мына кредиттин пайдасы. Бирок мен көпкө чейин ойлондум. Көпкө чейин эсептеп отуруп, коркуп отуруп калдым. Бирок кредит алгандан кийин ортубузда отуруп алдым. Мурунку оправданиялар жоголду. Жада калсам мен мына балан Дарья аялым макияж жасап атканда, же башка иштер менен болуп атканда мен эмне кылат элем? Балабыз жаныбызда, балабыз кичинекей, жаңы төрөлгөн, аябай кыйынчылыкты көрдүк. Баланы көтөрүп алып, бар акчаны кармап алып, колума акцияларды кармап алып таратат. Наклейкалар чыгарып алып жабыштырат элем, эшиктерге, ар жерге жабыштырат элем. Баланын коляскасын алып алып, ушинтип иштеп отуруп өстүк. Машинаны да алдырып койгон элем. Машинабыз да жок калган. Жөө баланы көтөрүп алып, жумушка барып кайра келет элем. Эмнеге? Кредит алып алган үчүн бизде ыйлаган убакыт жок эле. Кайгырган убакыт жок эле. Биз анткени ошол кредитти төлөшүбүз керек болду. Өтө кыйынчылыкты көрдүк. Бирок ошого карабай биз өстүк. Мына комфорт зонасынан чыкканда гана биз өстүк. Бирок тааныстардын арасында комфорт зонасында жүргөндөрдү көрөбүз, билебиз. Алар азыр ичинен завид өтүп аткан болуш керек. Ушул жолду өттү, бирок мен андай эмесмин да деп ичинен. Деп айлыкты карап отургандар да бар. Сиз дагы бул жерде тандашыңыз керек болот. Албетте, айлана чөйрөнү өзгөртөсүз, ой жүгүртүүңүздү өзгөртөсүз, чоң ийгилик жолуна жетесиз. Чоң бизнестердин ээси болосуз. Чоң. Же болбосо мурунку ордуңузда комфорт зонасында жүрө бересиз. Жанагы аквариумдун ичинде жүргөн балыктар окшоп. Дагы кийинки суроолорго жооп берип көрүңүз. Кандай шарттарда жашап атасыз? Азыркы жашаган шартыңыз сизди канааттандырабы? Азыркы жашаган үйүңүз канааттандырабы? Ушул ремонт сизге жетеби? Жетишеликпи? Же жаңылап ремонт кылыш керек болуп атабы? Өтө жаман абал болуп кеттиби? Анда балким сизге акча керек. Акча кылыш үчүн сиз иштешиңиз керек, комфорт зонасынан чыгышыңыз керек. Жаңы башкача деңгээлге чыгыш керек. Бизнестин ээси болуп калышыңыз керек. Балким сиз тар үйдө жашап жүрүп, тажагандырсыз квартирада. Особняктын ээси болгонуңуз келет, балким. Анда ошону жакшылап ойлоп, өзүңүзгө максат койгондо сиз комфорт зонасынан чыга баштайт экенсиз. Айлыгыңыз кандай болуп атат? Азыркы күндө сизге жетип атабы? Же ыйлай турган айлык болуп атабы? Же балким күнүмдүк жашоодон ашпай сиз чоң кыялданган нерселерди чогулта албай атасызбы? Балким чет өлкөгө чыга албай турган айлык болуп атат. Балким ипотекадан ашпай аткандыр. Балким машина кредит алып алганыңыз ошону төлөгөндөн ашпай атат. Же болбосо ушул жолдо жүрө бересиз. Эртең машина бүткөндөн башка карыз чыгат. Кудай сактасын го, барып ден соолук проблемалары башталып кете баштайт. Анда да акча керек болот. Балдарды жайгаштыруу керек болот. Балдарды окууга окутуу керек болот. Көптөгөн контракттар төлөө керек болот. Ошого чейин азыр алдын ала ойлонуп көрүңүз. Сиздин ушул айлыгыңыз сизди канааттандырабы? Же канааттандырбайбы? Же болбосо сиз өз бизнесиңизди баштап, өз жашооңузду өзгөрткүңүз керек. Кийинки суроолорго жооп бериңиз. Жооп берип көрүңүз. Бир жылда сиз сөзсүз түрдө бир жолу, эки жолу чет өлкө, экзотика мамлекеттерине, Египет, Дубай, Анталия, Таиланд деген мамлекеттерге чыгып турасызбы? Же бул сиз үчүн болгону телевизордон көргөн, кыялданган окуяларбы? Же сиз телевизордон сиздин эң жакшы эс алганыңыз бул телевизордон сон передачаларды көрүп, сериалдарды көрүү? Бул сиз үчүн эс алуу. Ошол жашоо сизди канааттандырабы, канааттандырбайбы? Дагы кийинки суроо өтө маанилүү суроо. Убактынча сиз иштебей калсаңыз эмне болот? Акча түшүп турабы же токтоп калабы? Мына белка в колесе деп коет. Көптөгөн ийгиликке жеткен миллионерлер ушул мисалды көп келтиришет. Белка в колесе. Мына белка төгөрөктүн ичинде, колесонун ичинде жүгүрүп атат. Жүгүрбөй калса токтоп калат. Ал ордундан жүрөт, бирок ордунда тура берет. Ал адам ойлойт, ал белка ойлойт, мен ордуман жылып атам деп ойлойт. Чынында ордунда турган болот. Анткени ал токтоп калса акча калат. Көпчүлүк жумушта, айлык иштерде, көпчүлүк бизнестерде да ушундай. Ал адам токтоп калса акча түшпөй калат. Бизнеси да токтоп калат. Сиз кайсы абалдасыз? Ушул абалдасызбы? Же мындай эмес абалдасызбы? Биздин дагы кээ бир бизнестерде ушундай абалда болчу. Мен кээ бир бизнестерден кош айтып атам азыркы күндө, себеби мен токтоп калсам түшпөй калат. Кээ бир бизнестерибизди башка чоң деңгээлге өстүрдүк. Рискке карабастан, тобокелге карабастан, ал жаңы адамдарды алып алдык, айлыкка кантип төлөйбүз деген суроолор пайда болду. Бирок ошо тобокелге барыш керек болду. Коркпостон өзүбүздү колубузга кармап, өзүбүздү сүйрөп, заставить этип барыш керек болду тобокелге барып. Слава богу, ал адамдын да өзүнүн рызкысы бар окшойт. Ал адамга да айлык төлөй алдыбыз. Мына ушинтип зона комфортунан, комфорт зонасынан чыгып отуруп өсөт экенсиз. Эми сизге суроо, убактынча иштебей калсаңыз эмне болот? Түшөбү же түшпөйбү? Ал убакыт дайым келиши мүмкүн. Төрөп калышыңыз мүмкүн. Эгер аял болсоңуз, эркек же аял болсоңуз, барып ден соолугуңуз жарабай калышы мүмкүн. Аны эч ким бизге кепилдик бере албайт. Сиз биз дайым здоровый болуп турабыз деп. Же болбосо барып жашыбыз өтө баштайт. Көпчүлүк ишканаларга биз жаш катары керек болобуз, бирок жашыбыз өткөндө биз мурункудай энергиябыз жок болгондуктан бизди башка бирөөгө алмаштыргысы келе баштайт. Жетекчи, бизнесте нээлери. Анткени биз мурункудай энергичный эмеспиз, мурункудай иштей албайбыз. Мурункудай иштегибиз да келбейт. Ошол убакта бизге акча түшөбү же түшпөй калабы? Пенсия келечекте бизге канааттандырырлык пенсия чыгабы чыкпайбы деген суроолорго жооп берип көрүңүз. Эгерде сиз иштебегенде токтоп калса, анда сиз бизнес система курушуңуз керек. Бизнестин ээси болушуңуз керек. Сөзсүз түрдө Кийосакинин Квадрат денежного потока жана школа бизнеса деген эки китебин сөзсүз түрдө окуп коюңуз. Анан Бай ата, Кедей ата деген китебин сөзсүз окуп коюңуз. Ушул китептерде ошого ошон суроолорду көп айтат жана жоопторду айтат. Ошол жерде бизнес система жөнүндө айтат. Мен дагы сиздерге бизнес система куруу жөнүндө сүйлөп атам. Менин максатым Фабилик компаниясы менен бизнес система куруу. Фабилик компаниясы бизге даяр бизнес система курууга мүмкүнчүлүк берет.
мен ошону куруп атам жана башка адамдарга курууга жардам берет атам. Анткени мен дагы убага келгенде иштебей калышым мүмкүн. Мына мен 3 жыл бою иштебей отурдум, фабриктен айлык түшүп атты. Эгерде ошол айлык түшпөгөндө биз салонубуз банкрот болуп калышы мүмкүн эле биринчиден, экинчиден кичинекей деңгээлде калып калышы мүмкүн. Анткени биз айлыкка иштөөгө мажбур болот элек. Анткени үй бүлөнү багыш керек болот элек, кредитти төлөш керек болот эле, жана башка аренда чыкпай калган учурлар болот эле, ошондо төлөш керек болот эле. Ошондо бизде 3 жыл бою мурун куруп койгон бизнес системасы иштеп турду. Көп бербеди, бирок турмушка жетишелик берип турду. Ошон үчүн биз салонубузду чоңойтуп алдык. Анан мурунку тажрыйбабыз, опытыбыз чоң таасир этти. Мурунку мен ой жүгүртүүм, көз карашым көп таасир этти. Маркетинг, реклама боюнча билимим, жөндөмүм көп жардам берди. Ошол бизнести чоңойтууга. Мындай караганда бизге такыр бейтаныш системаны курдук да. Бирок бир чети жакын, фабрикке жакын бизнес. Анткени сулуулук темасы, биздин салон менен бизде иштеген адамдар булар партнерлор бизге окшогон. Алар дагы клиент көп болсо акча көп табат, айлык төлөш керек эмес аларга, окшош көп чанан. Анан командабыз күчтүү болсо биз көп акча табабыз. Салон менен фабрик бизнеси бири-бирине көп жагынан окшоп кетет экен да. Фабрикте да дал ошондой. Ошон үчүн биз мурунку опытыбыздан пайдаланып көп ийгиликке жеттик. Эми сизге суроо, сиз иштебей калсаңыз акча түшөбү, сиз түшпөйбү эске. Сиз дагы эртең бизнес ачышыңыз керек болуп калганда сизге иштебесеңиз акча түшүүчү булагыңыз барбы, жокпу? Жок болсо анда балким азыр комфорт зонаңыздан чыгып, өзүңүздүн жашооңузду өзгөртүшүңүз керек, балким. Побег, выход из зоны комфорта дейт. Переход из привычной зоны в зону чудес, силы и победы дейт. Мына аквариумдан чыгыңыз. Айлыкка иштеп, күндө эртең менен 8ден 5ке чейин иштөө деген аквариумдан чыгыңыз. Эгерде сиз чындап келечегиңизди ойлосоңуз. Океан турат, чоң океан, көп мүмкүнчүлүктөр бар океан турат. Ошол жака чыгыңыз. Чыгуу үчүн албетте мээңиз менен көп иштешиңиз керек болот. Өзүңүздү көп жолу заставить этишиңиз керек болот. Айлана чөйрөңүздү өзгөртүшүңүз керек болот. Тынбай видеолорду, кинолорду, документалдуу фильмдерди, бизнесмендер, ийгиликке жеткен, чоң бизнес курган адамдар жөнүндө видеолорду, биографияларды окушуңуз керек болот. Мээңизди даярдашыңыз керек болот. Даяр болбосо бизге келиңиз. Биздин видеолорду көрүңүз. Акырындык менен биз сизге жол көрсөтөбүз. Акырындык менен ошолорду курчап аласыз. Курчап алгандан кийин сиз өзүңүздү оңоюраак чыгарасыз комфорт зонасынан. Комфорт зонасынан максатка карай чыгыңыз азыр. Азыр баштаңыз, эртеңкиге үрсүңкө төңкөбүңүз, азыр баштаңыз. Мына эмесе максатыбызга кантип жетсек болот аттуу, кантип жеңилдетсе болот максатка жетүү жолун. Ушуга окшогон сабагыбыз жакын арада пайда болот, видеобуз, ошону дагы сөзсүз түрдө көрүңүз. Ийгилик жолунда тоскоол кылчу, убакыт жетишпей жатса деген тема жөнүндө да сөзсүз. Бул экинчи темабыз болот, бул жөнүндө да сөзсүз көрүп чыгабыз. Жана албетте биздин көптөгөн башка ийгилик жөнүндө сабактарыбызды көрүп туруңуз.